университетинде 24 жылдан бери психологиядан сабак берип келе жатам. Психология илимдеринин доцентимин, практикующий психологмун. Ушул 3 жылдан бери психологиянын бир тармагы болгон кванттык психология менен алектенип жатамын учурда. Эми өзүмдүн автордук онлайн курстарым бар, оффлайн жолугушууларды да өткөрүп, ошо калктын кызматындамын. Эми бүгүнкү биздин темабыз бүгүнкү негизи эле онлайн семинардын өзү балдарга арналып, балдардын курактык өзгөчөлүктөрү жөнүндө сүйлөшкүм келип турат. Балдардын курактык өзгөчөлүгүн айтууда балдар жөнүндө, балдардын психологиясы, алардын индивидуалдык жекече өзгөчөлүктөрү жөнүндө сүйлөшкөндө ата энесиз кароо мүмкүн эмес, анткени ушул бала ата энеден тарбия алат. Эң биринчи социалдык институт бул балдар үчүн үй бүлө. Эми бүгүнкү ошо биздин козгоп жаткан балдардын психологиясы, курактык өзгөчөлүгүн сүйлөшүүдө курак өзгөчөлүктөрү тууралуу болсун сөз, анын ичинде кайсы курактагы бала болбосун ага болгон ата эненин мамилеси жөнүндө айткым келип атат. Ата эненин мамилеси, тарбиялоо стили, баланын ар бир баланын курагы уникалдуу, өзүнчө уникалдуу. Биз ошол курак психологиясын окутуп келебиз студенттерге. Сиздерге бүгүн эгерде башталгыч класстын мугалимдери болсоңуздар, же болбосо жогорку класстын мугалимдери болсоңуздар, же болбосо ошол курактагы балдарыңыздар бар ата энелер отурган болсоңуздар, ошол мен бүгүн карайын деп атам. Ошо төрөлгөндөн өспүрүм куракка чейинки мезгилди ошол 1 саат ичинде козгосок. Ар бир бала ошол курак өзгөчөлүгүнө жараша жекече психологиялык, педагогикалык мамилени, подходду талап кылат. Балдарды курагын биз төрөлгөндөн баштап ошо өспүрүм куракка чейинкини алалы дедик. Мен эми ушул курактарды өзүм айткандай кванттык психологиянын алкагынан, кванттык психологиянын контекстинде ачып берүүгө аракет кылайын. Сиздер эгерде ошол аягында эфирде убактыбыз калса, суроолорду берсеңиздер, суроолоруңуздарга дагы жооп бергенге даярмын. Эми азыр канча катышуучу отурат билбейм. Деги эле ошол онлайн семинар тренингдер болобу, оффлайн тренингдер болобу, жубайлардын ортосундагы мамиле же болбосо акчага кантип жетиш керек деген семинарлар уюштурулуп калса, буга абдан көп катышуучу кирет да. Балдарга тиешелүү болгон жерде эмнегедир өтө аз киришет. Азыркы ушул катышып отурган эжекелерге, агайлар болсо агайларга терең ыраазычылык, анткени ушул балдардын темасы козголуп аткан семинарга киргендин өзү бул ошол балдардын келечегине кайдыгер эмес инсандар отурасыздар деп түшүнөм. Эми эң алгач баарыбыз ошо ата энебиз, кепти ошол баланын төрөлүшүнөн баштагым келип турат. Үй бүлөдө айталык, жубайлар баш кошушту дейлик, баш кошушту, үй бүлө социалдык кичинекей мамлекет курулду. Анан бала төрөлүш керек болот, бала балалуу болуш зарылдыгы келип чыгат. Бул жерде бир гана балалуу болуунун туура жолу бул баланы балалуу болууну каалоо саналат. Балалуу болууну каалоо. Мындан башка анын ушул баланын жарык дүйнөгө келишинин бир нече себептери бар. Айталык, баланы биз тугум улоо үчүн балалуу болобуз.
күйөөгө чыккандан кийин бала төрөш керек деген бизде социалдык норма бар. Бала толук үй бүлөдө төрөлүш керек деген дагы норма бар. Ошондой эле жакшы көргөн кишиден төрөп алыш керек деген бар. Күйөөгө белек кылыш үчүн мен төрөп беришим керек деген себеби бар. Анан капысынан боюна бүтүп калуу бар. Андан тышкары кыз төрөй берип эркек төрөш керек деген дагы себеп болот. Тескерисинче жалаң эркек бала болуп кыз төрөш керек. Кыз эгерде кыз төрөбөсөм мен мага кийин ким чыны жууп берет, ким мага жардам берет деп ошол кызды ошентип каалайт экенбиз. Эгерде эркек баланы төрөбөй койсом мени күйөөм кетирет деген сыяктуу ушундай себептер бир канча себептер болот экен. Муну айта берсек өтө көп. Баланы ушул жарык дүйнөгө алып келүүнүн бир канча себептери бар. Мындан көп дагы себептери бар. Эми бул каалабай туруп, баланы каалабай туруп жарык дүйнөгө баланын келиши ата энеге бир инструмент катарында эле, бир манипуляция катарында эле же болбосо үй бүлөгө жүк, абуза катарында проблема чечүүнүн жолу катары өмүр бою кызмат кылат. Эми баланын психологиясын, баланын жанагы тарбияга баш ийбей жаткандыгынын бирден бир себептери ушул баланын жаңырып төрөлүшүнүн баштайбы. Өзүңүздүн дагы башка жерден сизге угулуп аткан жокпу? Жаңырып атат. Микрофондорду өчүрсөңүздөр. Менин үнүм жаңырып атабы? Микрофондорду өчүрүңүздөр. Жок, башкалар микрофону күйгүзсө сиздин үнүңүз жаңырып угулат. Башкалар өчүрүңүздөр микрофонду. Анда катышуучулар өчүрүп алыңыздар. Мешайт этебиз. Эми ошол баланын бала эненин курсагында жаткан мезгилде эле эненин баардык эмоционалдык, психологиялык балага микрофондоруңуздарды өчүрүп алсаңыздар, сиздерден сураныч, бири-бирибизге тоскоол болбойлук. Чыгып атат. Анан ушул эмоционалдык, психологиялык абал балага өтөт. Бул буга чейин эле классикалык психологияда айтылып келген. Ушул Ошол кийгизсеңизге башкаларды кылып окшойт. өчүрдүк. Анан Sony компаниясынын негиздөөчүсү Масару Ибука деген адамдын 3 жаштан кийинкеч деген китебин сиздерге сунуштайт элем. Муну Асылбек Жууданбеков деген биздин агабыз которгон экен. Кыргыз тилине ушул китепти сөзсүз окууну сунуштайм. Мисалы, Европа өлкөлөрүндөбү, дагы ошо чет өлкөлөрдө баланы боюна бүткөндөн баштап эле алар баланы уже тарбиялап башташат. Мына ошондо баланы каалоо менен баланы бул жарык дүйнөгө алып келгенде биз баланын ийгиликтүүлүгүнөн камсыздайт экенбиз, ийгиликтүүлүгүн камсыздайбыз. Азыр дагы сөздүн жүрүшүндө дагы айтайын. Эми аны ошол бала жана внутриутробный периоддо аны каалап төрөп аткандыгы же болбосо эненин төрөттөн ушунчалык корккондугу, жанагы өлүп калсамчы деген коркуу сезим болот энелерде. Эркек күтсө кыз болуп калсачы деген, тескерисинче кыз күтсөм эркек болуп калсачы деген баланы кабыл албоо сезими, тынчсыздануу сезимдери, ошонун капыстан боюна бүтүп калган баланы эненин төрөгөндөн кийинки күнөөлүү сезимдеринин баардыгы тең ошол балага өтөт. Балага өтөт дагы ошол кийин ошол сезимдер баланын реалдуу жашоосун тейлейт. Бала бир нерсени кылайын десе, шак жасайын десе коркот, баардык жерде өзүн күнөөлүү сезет,
дайыма тынчсыздануу абалында жүрүт, коомго кошула албайт. Дагы ушул сыяктуу азыр эмне себептен кайсы жерде кайсы бала коомдон качат, аны дагы айтып берейин. Эми ушул жерде катышып отурган ата энелер, кымбаттуу энелер, кимдин канча баласы бар, ошол балдар кандай себептен улам ушул жарык дүйнөгө келди эле, өзүңүздөрдө анализдей отурсаңыздар, андан кийин ошо суроолоруңуздар болсо жооп берейин. Баардык эгерде балдарыңыздар сиздердин каалоо менен төрөлгөн болсо, Нуриза, өчүрүп алсаңыз микрофонуңузду. Нуриза, эгерде баардык балдарыңыздарды чын ниетиңиздерден каалоо менен, ошо жолдошуңуздар экөөңөр биригип чын ниетиңиздерден каалоо менен ушул жарык дүйнөгө алып келген болсоңуздар, анда сиздин балдарыңыздарды тарбиялоодо эч кандай проблема болбойт. Ал бала дагы башка мугалимге болобу, социалдык чөйрөгө болобу эч кандай проблема кылбайт. Анда азыркы ушу биз отурган сабактын сизге тиешеси жок деп деле айта аламын. Эгерде андай эмес болсо, кайсы курак болбосун балаңыздарды тарбиялоодо кыйынчылыктарга туш болуп жаткан болсоңуздар, анда бул сабак сиз үчүн. Эми капысынан боюна бүтүп калып анан төрөлгөн баланы алсак, энеси бир нече жолу абортко барды. Бир нече жолу абортко барды, аборт болбой калды, кандайдыр бир себептер менен алдырбай калды дагы, бала төрөлдү дейлик. Эми ошол бала кийинки жашоосунда коомдон алыстап, коомдон качып, адамдар менен аралашпай, көпчүлүктөн качып калат экен. Бул уже научно доказано. Айрым эне баланы мындай энелик сезими ойгонбосо, ошондой балдарды төрө түйүндө таштап кетет. Ал башка үй бүлөдө тарбияланса деле, ошол бала дагы жанагы эненин курсагында жаткан кезде ошол энеден өткөн көмүскө аң сезиминдеки деструктивдүү программалар башка үй бүлөдө тарбияланса деле, ошол көмүскө аң сезиминде калып калат дагы, ошол подниматься этет. Кийин ошо жашоосунда чөйрөдөн алыстап, башка адамдардын чөйрөсү жакпай, өзү жалгыз болгусу келип, ушинтип бала ушундай жашоону кечирет экен. Эгерде энелик инстинкт ошол ойгонуп калса, анда бул баласын өзүндө калтырат. Бул типтеги энелер баласынын жашоосу үчүн дайыма коркуу менен жашашат. Дайыма коркуп жашашат. Анткени ошол бала төрөлгөнгө чейин эле эне коркуп, кандай болот, кандай кылып багамын, бага албай калсамчы, же болбосо бул баланы төрөбөй эле койсом болмок деген сыяктуу дагы ойлор кеткен болот дагы. Ошол дайыма ал баласынын жашоосуна кабатыр болуп, дайыма коркуу менен жашайт. Дагы бир мисал, азыр мисалы өзү үчүн төрөп алуу деле мындай өөн учурабай калды. Бул дагы бизде кездешет, биздин коомдо. Өзүнүн сүйгөн, жакшы көргөн кишисинен төрөп алды дейлик. Ага окшоштуруп, аны аябай жакшы көрөт эне. Эгерде ал ошол эненин жашоосуна башка эркек пайда болсо, же кийин башка турмушка чыгып кетсе, анда ал бала бир жек көрүндүгү айланат. Анын мисалы ошол мурдакы жашоосун унуткусу келет дагы. Каждый раз ошол баласы напоминает, баласы дайыма аны көргөн сайын ошол кишини эстейт дагы. Аны унуткусу келген сайын бала эсине салып турат, ал окшошот, ал ошол бала кишидей болуп басат, ошол кишидей болуп тамак жейт, ошол кишидей болуп ар кандай бир манераларга ээ. Мына ошол кылык жоруктар, баланын кылык жоруктары энени раздражать эте баштайт. Мында дагы бала проблемага айланат. Бала проблемный бала болуп калат. Кийин ал бала менен эне заниматься этпейт, бала мындай четте калып калат. Эгерде жалгыз бой аялдар ошо өзү үчүн төрөп алып анан турмушка чыккан жок дейлик, ошо баласы менен эле жашап калды дейлик, ушундай дагы энелердин типтери
Bizim коомдо бар. Өз үчүн төрөп алса, жанагы биздин психологияда психосоматикалык оору бар, невротический болезнь. Ошол невротиктердин эң акыркы стадиясына айланат. Эч баласын эч жака кой бербейт. Аны менчигине айлантат. Ал собственность болот дагы. Дайыма өзүнө көңүл буруусун талап кылат баладан. Жалгыз калуудан, өлүмдөн корккон эне. Кийин мен жалгыз калбайын. Ушул бала мага кийин караганда дары алып келип берсе, анан менин жанымда болсо, ушул кыз мени бакса деген сыяктуу максатта ошондой инструмент катары төрөп алат дагы. Кийин ошол баласын же кызын жанынан чыгаргысы келбейт. Мындай учурда ошол кыз күйөөгө чыкпай калат. Ал эми бала аял албай калат. Анан ашыкча кызгануудан ушул эми биздин менталитетте андай жок. Кээ бир орустарда кээ бирөөлөр ошо баласы менен жашап алган учурлар дагы кездешет. А бизде андай жаман жоруктар жок. Андан кийин дагы аялдардын тиби бар. Күйөөсүнө белек кылып бала төрөп беришет. Ал аял киши өмүр бою төрөгөнүн милдет кылат. Башка эч бир иш менен алектенгиси келбейт. Аны күйөөсүнө түртүп коет. Анын ошол белек катары төрөп бергендигин дайыма эскертип турат. Анан ал баланы тарбиялабайт. Ага нянька жалдап коет. Ошол нянька тарбиялайт баланы. Дайыма балага болгон дооматын атасына айтып турат, атасына жазалатат. Анан бул учурда дагы бала инструмент катарында, жөн эле бир каражат катарында ошол дайыма өзүнүн керектөөсүн канааттандырыш үчүн мен сага бала белек кылбадым беле, сен мага машина беришиң керек, сен мени саякаттаганга жиберишиң керек деген сыяктуу ошол өзүнүн керектөөлөрүн канааттандырыш үчүн инструмент катарында төрөп алган учурлар кездешет. Анан кийин бул бала өзүн инструмент катары, башкача айтканда ушундай кийинки жашоосунда мындай эч кимге кереги жоктой, өзүнүн кереги жоктой сезип чоңоет. Мисалы, менин айтайын дегеним, баланын курактык өзгөчөлүгү ата эне жана мугалимдер менен баланын тил табышып тарбияга мындай жеңил баш ийүүсү же болбосо такыр тарбияга баш ийбей жаткандыгы. Рахат, телефонуңузду өчүрүп алсаңыз. Рахат Маматова. Рахмат. Ошол тарбияга жеңил баш ийүүсү же болбосо тарбияга такыр мындай поддаваться этпөө, келечекте өзүнүн ордун табуусу, бир адамзат коомуна ак кызматын кыла турган бир сүйүктүү кесиптин ээси болуусу, ошондой эле бактылуу болуусу, бай болуусу именно кантип, кандай шартта бул жарык дүйнөгө келгенинен көз каранды. Түздөн түз таасири бар деп айта алам. Башкача айтканда, бала бул жашоого мындай бактылуу болуп, өзүнүн жашоосу үчүн жашоого келгенби же ата энеси үчүн жашаганы келгенби, же болбосо такыр эле керексиз каалабай туруп случайно төрөлүп калганбы, мына ушунун баардыгы тең ошол баланын кандай шартта бул жашоого, бул жарык дүйнөгө келгендигинен көз каранды. Эми ушул жерде көпчүлүк ата эне тарбиялоо кыйынчылыктарына учурап жаткан болсо, ушул суроолорго өздөрү эле жооп таап алышат деген ойдомун. Мына мен ушул айткандарымдан улам сиздер өзүңүздөргө жыйынтык чыгарып анализдесеңиздер болот. Эми карап турсак, ушу азыркы учурда баланын проблемасы үчүн ар кандай бири бирине күнөөлөрдү артуу, мисалы ата эне мугалимди күнөөлөйт, мугалим ата энени күнөөлөйт. Анан мисалы үй бүлөдө конфликтный ситуация болуп, бала тарбияга баш ийбей аткан болсо, энеси мисалы тукумун күнөөлөйт, бул тукумун тартыптыр дейт, же болбосо жолдошу аялына
сен тарбиялаган кыз, сен тарбиялаган бала, сен ошол сен тарбия берген үчүн ушундай болду деген сыяктуу ошол коомчулуктагы чоңдор бала үчүн күнөөлөрдү бири бирине ударып келишет. Бул жерде күнөөлүүнү издеп кереги жок. Бул жерде эч ким күнөөлүү эмес. Бул жерде ар бир ата эне баланы тарбиялоодо өздөрүнүн ошол балалык кезде келаткан көмүскө аң сезиминдеки даяр деструктивдүү программалар менен иштеш керек. Проработка деп коет. Ошол деструктивдүү программалар менен иштеп, ошол көмүскө аң сезиминдеки мурдакы программалар, ошол бузулган, деструктивдүү деген бул сөз бузулган деген сөз, бузулган даяр программалар көмүскө аң сезиминде калып калат дагы, ошону түп түздөн түз даяр боюнча эле балага передавать этебиз. Невротикалык жүрүм-турумдан да ошол программалар менен иштөө аркылуу арылууга болот, арыла алабыз. Ошол ата эне качан өзүн над собой, өзүнүн үстүнөн иштеген кезде гана арылат да. Эми баланын кайсы курагында болбосун, мисалы курак психологиясында, курак психологиясы психологиянын бир тармагы. Баланын төрөлгөндөн, адамдын төрөлгөндөн улгайганга чейинки психикалык өнүгүүсүнүн динамикалык өзгөчөлүктөрүн изилдөөчү илим. Муну биз ошол ар бир курактарга бөлүп алып окутабыз. Мына ошол кайсы куракта болсун айталык, жаңы төрөлгөндөн баштап, андан эрте балалык курак, мектеп жашына чейинки курак, кенже мектеп курагы, анан өспүрүм курак, андан ары улан кыздар курагы, жаштык мезгил, жетилген курак, анан карылык деп биз ушундай бөлүп келебиз. Ушул курактардын ар бир курактын өзүнө тиешелүү кризиси болот. Кризис деген бул бир курактан экинчи куракка өтүү мезгилиндеги, өтүү кырдаалындагы кыйынчылыктарды жеңүү стадиясы, кыйынчылыктардан өтүү стадиясы, же болбосо бир жаңы психологиялык учурларга кездешүү, баланын кездешүүсү бул кризис деп аталат. Ошондой эле психологиялык жаңы түзүлүш, ар бир куракка тиешелүү психологиялык жаңы түзүлүшкө ээ болот. Ошондой эле социалдык кырдаал. Ар бир куракка кезиккенде биз ошол социалдык курактык өнүгүүнүн социалдык кырдаалы, психологиялык жаңы түзүлүшү жана курактын кризиси деп карайбыз. Эми ушул баардык критерийлер, баланын кандай шартта төрөлгөндүгү, ким тарбиялагандыгы, ушул кичинекей чакта өзгөчө кванттык психологияда айтылат, 5 жашка чейин балада уже баланын көмүскө аң сезимине биз ата энелер же болбосо тарбиялап жаткан үй бүлө мүчөлөрү 5 жашка чейин даяр программаларды баланын көмүскө аң сезимине киргизет экенбиз. Мына ошону киргизгенден кийин Наргиза, өчүрө алсаңар микрофонуңарды. Анан ошол кийин баланы ошол 5 жашка чейин ошол баланын жашоосунда кийим роль ойногон болсо, кийим ошол мээрим төккөн болсо, кийим сүйүү берген болсо, кийим жылуу сөз айткан болсо, кийим көбүрөөк жетелесе, ошого байланыштуу каралат. Анын жанагы курактагы кризисти жеңил өтүп кетиши же болбосо курактык кризистин аябай оор өтүшү, жанагы коомчулукта болуп жаткан кырдаал менен аябай карама каршы туруп сопротивляться этиши дагы, мына ушул дагы ошол баланын 5 жашка чейинки мезгилде көмүскө аң сезиминде кандай программалар орногондугунан, кандай программаны биз ата энелер калыптандыргандыгыбыздан көз каранды болуп саналат. Психолог Михаил Лобковский айтат да, мисалы, баланын кандай адам болушу ата эненин башындагы таракандарынан көз каранды дейт да. Эми таракандар деген жанагы ошол деструктивдүү программалар деген сөз. Башкача айтканда, ошонун ата эненин бала кездеги психологиялык жаракаттарынын залалы
таасир этерин баса көрсөтөт. Анткени бүткүл аалам энергетикалык жыштыктан турат. Кванттык психология деген бул ушул адамдардын баардык нерсенин, баардык жандуу нерселердеги энергия бири-бирине өтүп туруусу ошол бүткүл энергетикалык жыштык биздин денебиз, биздин физикабыз баардык тең ошол энергетикалык жыштыктан турат. Биз ошол тышкы чөйрөгө ошол реакция кылабыз. Өзгөчө бул жерде биз темабызга байланыштуу өзгөчө эне менен бала энергетически тыгыз байланышта, өмүр бою байланышта энергетически. Анткени боюна көтөрөт 9 ай, андан кийин эмизет, андан кийин багып чоңойтот. Ошондо дагы биз энергетически атабыз менен энебизден биздин баардык жашообуз, бүтүндөй жашообуз атабыз менен энебиздин энергиясынан, сүйүүсүнөн, мээриминен көз каранды биздин жашообуз, балдарыбыздын жашоосу бизден көз каранды. Ошондуктан эненин психологиялык абалы, анын даяр программалары энергия аркылуу балага өтөт. Эми ошол эне менен баланын ортосундагы энергетикалык байланышты атпайбызбы? Ошол энелердин бир канча типтерине көңүл буралык. Эми жакшынакай энелер барбыз, жакшынакай энелер барсыздар. Балдарын аябай жакшы тарбиялаган, абдан жакшы тарбия көргөн, андан кийин балдарынын сонун ийгиликтерине күбө болгон энелер барсыздар. Бирок биздин көбүрөөк көйгөй болгон типтерди карайлык. Бактылуулуктун формуласын эгерде ошондой ийгиликтүү балдарыңыздар болсо, аны өзүңүздөр эле чечип аласыздар. Биз ошол терс типтерди, ошол кандай энелер баланын инсан болуп, толук кандуу инсан болуп калыптанышына кайсы типтер терс таасирин тийгизет, мына ошол жөнүндө айткым келип атат, силер менен сүйлөшкүм келип атат. Агрессивдүү энелер, агрессия деген сөз грек тилинен бизге кол салуу дегенди билдирет. Мына ошолдой энелердин тиби болот. Мисалы, баласын ар кандай жолдор менен коркутуп сүйлөйт дагы, аны урат, согот, аябай кыйкырып, тонун аябай көтөрүп алып урушат. Кээде ушу жанагы ремень менен сабайт. Азыр эми ушул азыркы кезде балдарды көп андай кылбай калдык, бирок ошондой учурлар кездешет. Мурдакы учурда ушундай агрессия көбүрөөк кездешчү да. Анан идиш аяк сындырып, истерика кылат, өзүнө да балага да зыян кылат. Анын дайыма колдонуучу фразалары: сага канча айтам, эгерде дагы бир жолу ушунчу болсоң өпкөңдү үзөм, азыр сага көрсөтөм, сен эмне жемдейсиңби, сен эмне келесоосуңбу, сен эмне оорукчансыңбы деп баланын жанагы личностька переходить этет дагы. Ошондой аябай мындай кемсинтип айтат. Ошондой эле сага чыдамым түгөндү, мен уже эмне кыларымды билбей калдым деп ушундай истерика кылганга чейин барат. Мунун результаты, мунун жыйынтыгы жакшы нерсеге алып келбейт. Бала кийин келечегинде агрессор болуп чоңоет, же болбосо баардык нерседен коркуп чоңоет. Эгерде эне эркек баланы дайыма ушинтип согуп сабап чоңойткон болсо, анда аял кишиге болгон ишеним сезим жоголот. Аял кишиге болгон мындай көңүл калуу келип чыгат, көңүл калуу сезимдери келип чыгат дагы. Бала ошол үйлөнбөй көпкө жүрүп алышы дагы мүмкүн. Андан кийин дайыма депрессивдүү абалда жүргөн энелер, апалар болот. Депрессияга кабылган, дайыма чарчаңкы. Биз эч кандай мындай без причин эле жатат,
Ал баласынан чарчайт, аны менен сүйлөшпөйт. Айрыкча жанагы послеродовая депрессия деп коебуз. Сөзсүз ошо көпчүлүк аялдар төрөгөндөн кийин ошо послеродовая депрессия болушат. Мына ошол учурда бала менен эч качан мындай заниматься кылбайт. Дайыма мисалы бала энени дайыма чарчаңкы абалда көрөт, же болбосо дайыма жаткан, эси ооп эле эчтеке кылбай жаткан абалда көрөт да. Анан анын алдында эненин колдонгон фразалары: ары турчу, өзүң эле ойночу, көрүп атпайсыңбы, мен жаман болуп атам, апаңа жаман болуп атат, көрүп атпайсыңбы, апаңдын алы жок экенин көрүп атпайсыңбы деген сыяктуу ошол фразаны мындай систематически колдонот. Мунун жыйынтыгында балада мындай психологиялык базалык ийгиликке жетүү факторлор жок болот да. Эненин колдоосу жок, бир коопсуздукту бала сезбейт, ошондой сезим жок болуп чоңоет дагы. Ошол тактилдик сезүүнүн жетишсиздиги келип чыгат. Тактильное ощущение деген өтө маанилүү, кымбаттуу ата-энелер. Сиздер балдарыңыздарды дайыма өөп кучактап көбүрөөк энергия бериңиздер, көбүрөөк кучактаңыздар, көбүрөөк ошол тактильный дене менен тийип, дене менен кучактоо, баланы кучактап жатыңыздар. Дайыма кучактап, сабактан келгенде кучактап өөп, ал акыбалын сурап, ийгиликтерин сурап, анын жалаң сезимдери менен иштеңиздер. Ошол тактилдик сезүүнүн жетишсиздигинен улам баланы эч ким кучактабагандан улам бала көп ооруйт. Чоңойгондо бул бала өзүнө ишенбейт. Андан кийин бул ата-энеге лоялдуулук деп коет. Ата-эненин кылык жоругун кайталайт. Андан кийин ошол өзүнүн баласына ошондой эле мамиле кылат мындай апа. Анан өзүн баардык жерде ыңгайсыз сезет. Мындай бир орунга тура албайт. Өзүн мындай керексиз сезет. Барып бул бала же кыз дагы ошол энесин лояльт этет дагы, депрессияга түшөт. Андан кийин дайыма тынчсызданган апалар бар бизде. Дайыма баласы үчүн тынчсызданат. Бул агрессиядан да коркунучтуу. Кымбаттуу апалар, агрессиядан да коркунучтуу. Жанагы постоянно тревожность. Тынчсыздануу, туура тамак жесе экен деп тынчсыздануу, ушуп калбаса экен, ооруп калбаса экен деп тынчсыздануу, жолдон акырын өтсө экен деп тынчсыздануу, ушунун баардыгы тең ошол энергетически ошондой жанагы кванттык поледе ошондой энергияны балдарыңыздарга жибересиздер дагы, оорубай турган бала ооруйт. Кичине шамалдап калса эле ооруйт. Анткени силер ошондой энергияны балаңарга жибересиздер. Ооруп калбаса экен, ооруп калат го, ушул ооруп калат, ушул бутунан суу өтүп калыптыр деп айта берсеңиздер, ошол бала сөзсүз ооруйт. Анткени силер ошондой энергия жибергенден кийин баланын психофизиологиясы уже ооруга даяр болуп калат дагы, балаңыздар ооруйт. Мындай тынчсыздануудан дагы бала коркок болуп чоңоет. Бала өзүн өзү аңдып чоңоет. Дайыма өзүнүн жанагы физикасын, ден соолугун, мен ооруп атамбы, оорубай атамбы, мен ооруган атат окшойм деп ошол энесинин тынчсызданган сезимин өзүнө алып алат дагы. Кийин бала өзүн аңдып, дайыма мындай коркуу менен, тынчсыздануу менен жашайт. Коркуу сезим аны алдыга максатына үндөбөйт. Коркуу сезим дайыма аны сопровождать этет дагы. Мына ушундай абалда жашайт бала. Андан кийин көзөмөлдөөчү, тотальный контроль деп коебуз, ашыкча контроль. Ашыкча көзөмөлдөгөн эне, ал баардык нерседен коркпойт. Ал эмнени көз жаздымга калтырып койдум экен деп коркот. Баарын көзөмөлдөш керектигин далилдеп жашайт. Баарын көзөмөлдөш керек. Эгерде бала контролдон чыгып кетсе, ошол көзөмөлдөн чыгып кете турган болсо, анда ошол үйдө катастрофа болот да. Баланын эркиндиги чектелүү,
ашык эч жака баспайт. Мисалы кичинекей бала этажда жашаса, двордо, кородо ойноп атса дагы ошол энеси көрүп турган территорияда гана ойнош керек да. Андан башка жака барганга болбойт. Ашыкча чөйрөгө да тыюу салынат балага. Кайда барасың, эмнеге, эмне үчүн мен сенин ал жака бара турганыңды билбейм деген сыяктуу дайыма баланы ашыкча көзөмөлдөп бастырбайт. Мунун жыйынтыгында келечекте өзүнүн жашоосунда бала эч убакта демилге көтөрбөйт. Бала демилге көтөрбөйт, башка бирөөнүн инструкциясы, башка бирөөнүн диктовкасын күтүп турат. Эгерде кыз бала болсо күйөөсүнүн диктовкасын, ошондой инструкциясын күтөт. Эгерде эркек бала болгон болсо аялынын ошол диктовкасын, аялынын качан бирдеме инициатива көтөрө тургандыгын күтүп, анткени андайга көнгөн эмес, андай үйрөткөн эмес ата эне. Мына ошол башка бирөөнүн гана андай өз алдынчалуулук жок болот. Дайыма бирөө менен кеңешет. Бир нерсени аларда эч убакта тандай албайт, тандоого келгенде аябай кыйналат. Анан жанагы сабак окуп атканда дагы, мектепте сабакта дагы ошол коркконунан, ошол ашыкча эненин атанын контролдогонунан, ошондой эле ата энеден коркконунан жанагындай тревожный отличниктер кездешет. Тревожный отличниктер болушат. Отличник болбосом атам мени жазалайт, энем мени жазалайт, урушат деп ошол ата энеси үчүн ошондой отличниктер болушат. Кийинки жашоосу бул последствиясы өтө жаман. Ушундай тотальный контроль менен төрөлгөн балдар кийин ушул Европада же болбосо Россияда көбүрөөк кездешет экен, наркоман болуп кетишет экен мындай балдар. Сразу жанагындай эркиндикке чыккан кезде аябай расслабиться этип кетет дагы, эркиндик ушул экен деп туруп, анан жанагы наркотикке же болбосо жанагы алкоголизмге берилип кеткен учурлар өтө көп кездешет экен. Андан кийинки тип энелер баласын ашыкча опекать эткендер, алакчылаган деп коебуз, кыргызча. Ашыкча алакчылагандар, гиперопека. Бала үчүн баланы эч убакта Изат микрофонуңузду өчүрүп алсаңыз, бала үчүн баарын өзү жасайт. Бул үй бүлөдө өзүн ошол үй бүлөгө арнап койгон апалар. Мындай энелерде башка кыларга эчтеке иш жок болот. Бир гана баласы менен занят болушат. Анын кийимин үтүктөйт, ага тамак жасайт, анын кирин жууйт, анын үй жумуштарын, анын комнатасын жыйнайт, анын китептерин иреттейт, анын буюмдарын иреттейт. Бүтүндөй жашоо образы баласына байланат. Мындай энелерде өзүнүн жашоосунда өзүнө орун жок болот. Баласы үчүн жашайт. Бул учурда энелер баланын энергиясын талашып жашашат. Баланын энергиясын талашып жашашат дагы. Балдар кийин ийгиликсиз болуп калышат. Мындай балдардын энергиясы энесине кетет дагы, көп оорушат, ийгиликсиз болушат. Мисалы ал энелер айтат, дайыма күнүмдүк жасап аткан нерсеге деле мындай баланы ошол жөн кое бербейт дагы. Муну жейсиңби, тигини жейсиңби, кийимиңди алмаштырдыңбы, минтиңби, тиңиңби, кайда кеттиң деп, эгерде бирдеме болсоң, энең өлүп калат, ошону билесиңби деген сыяктуу баланы коркутуп үркүтөт. Мына ошондо кийин бала жашоосунда жанагындай беспомощный болуп калат дагы, ата энесинин үйүнөн кете албайт мындай балдар. Башкача жашаганды билбейт, өз алдынча жашаганды билбейт, өз алдынча үй бүлө кургандан коркушат дагы. Бала бойдон калышат, ал детский позициядан чыкпай калышат мындай балдар.
Көпчүлүк мындай балдар көпчүлүк убакта энелери менен калып калышат. Жана үйлөнбөй энелери менен калып калган адамдарды, чоң адамдарды деле биз көрүп жүрөбүз. Эми аталар бул учурда эмне кылышат? Аталардын көпчүлүгү мисалы үй бүлөдө иштеп материальный чыгымды, материальный доходду таап, материалдык жактан үй бүлөнү камсыздайт аталар. Бирок ошол тарбиялоонун маңызы акчада деп түшүнүшөт да. Мен акча таап келип атпаймынбы, мен акча берип атпаймынбы? Эми балам чоңойсо анан ээрчитем бир жака. Балам чоңойсо анан бала менен заниматься этем дейт. Жок. Мисалы чогуу кинотеатрга барып калса уктайт, баласы бир нерсеге, бир жака ойноткону барса, эчтеке иши жок, өзүнүн телефону менен алек болот, дагы ушундай. Анан энеси даттанган учурда гана, только жазалай турган учурда гана ата баланын жашоосунда участвовать этип калат да. Баланы тарбиялоодо ата менен эне бирдей катышуусу зарыл. Эгерде эне баласын атасы менен коркутса, атаң келсе айтам, атаң сени урушат, атаңга көрсөтпөш керек деп, же болбосо апаң жакшы, сен апаңан сурап алчы, сенин апаң жакшы да, апаң тиле алат да, апаңа барчы деп дейт дагы, бул учурда баладагы жанагы внутренняя целостность деп коет, ички бүтүндүк бузулат. Бала же ата жакта, же болбосо апа жакта туруп алат. Ата жакта же апа жакта туруп алат дагы, бир жагы не сработает, бир жагы аксап калат. Атасы жакка туруп алган баланын эне жагы аксап калат, эне жакка туруп алган баланын атасы жагы аксап калат. Ошондуктан атасын же апасын кабыл албай чоңоет. Баланын ийгиликтүү болушу үчүн атанын тукуму жагынан дагы, эненин тукуму жагынан дагы бирдей энергия алуу өтө маанилүү. Анан биздин мисалы атанын ордун айтсак, атанын орду өтө чоң үй бүлөдө. Атанын орду өтө чоң, биздин менталитетте өтө жакшы тарбия көргөнбүз. Атанын орду жогору турат, биз атабызды өтө жогору коебуз. Бул өтө туура. Үй бүлөлүк иерархияда ата эң биринчи туруш керек. Балага ушундай баланы ата менен коркутпай, балага атанын улуктугун, бийиктигин, күчтүүлүгүн, бала атага дайыма таянса боло тургандыгын сездирип тарбиялашыбыз керек, кымбаттуу энелер. Мына ошондо гана ата өзүнүн ордунда болсо, атадан балага поток энергия келет дагы, бала ийгиликтүү болот, бала энергичный болот, бала баардык сабагын жакшы окуйт, бала позитивный болот, бала адекваттуу жүрүм-турумда болот. А эгерде биз атасын аябай атаны аябай коркутуп, ата менен коркутуп, аябай строгий ата кылып деген образды бере турган болсок, анда бала атасынан коркуп чоңоет. Эми жакшы ата бул жакшы жолдош болуудан, камкор ата болууга өтүү психологиялык жактан өнүгүүсү. Ошондон жакшы жолдоштон камкор ата болууга психологиялык жактан өнүгүү. Бул өтө туура позиция. Мисалы, жолдошуна, жубайына өтө жакшы жолдош, кээ бир эркек кишилер, бирок баласына аталык ролду аткара албайт, же болбосо даяр эмес. Жанагы айтып атпайбызбы? Пландап туруп, анан каалоо менен балалуу болуу, бул эң негизги туура подход деп атабыз. Мына ошондо аялы менен күйөөсү сүйлөшүп алып туруп, психологический жактан эркек киши дагы ата болуу, атанын ролуна ээ болууга психологический жактан даяр болуш керек. Мына ошондо ата баланы тарбиялоодо, баланын жашоосунда толук участвовать этет. Эми жакшы тарбия көргөн бала менен тарбияга баш ийбеген, көнбөгөн тентек балдар кайдан чыгат? Үй бүлөдөн чыгат.
үй бүлөдөн чыгат. Бул жерде дагы ата энени күнөөлөгөндөн алысмын. Ата мындай, эне мындай деп жанагы айттык, бирок ошол агрессивдүү энеде дагы депрессияга, дайыма депрессиялык абалда жүргөн эне дагы, опекать эткен эне дагы баардыгы тең өзлөрүнүн ата энелеринен ошондой тарбиялоо стилин көрүшкөн, ошондой тарбиялоо стилин көрүп, ошондой чөйрөдө чоңоюшкан. Алар башкача жолду билбейт. Ошон ошондой жол менен тарбияланган эне баласын мисалы дайыма согуп уруп чоңойтсо, андан кийин баласын согот, депрессивный абалда энесин көргөн бала кийин депрессияга учурайт. Аябай опекать этип, үлпүлдөтүп чоңойткон бала кийин ошо баласын ошентип опекать этип, коркуп бирдеме болуп калбаса экен деп коркуп чоңоет. Мына ушундай мурдакы деструктивдүү программалар эле баланын жашоосуна өтүп, передаваться этилип, көмүскан сезимде калыптанып калды деген сөз. Мына бул жерден ошол ата энени күнөөлөбөйбүз. Бул жерден балаңыздарды тарбияга баш ийбей жатса балаңыздар, анда мен кайсы жерден эмнени упускать кылдым? Жанагы что во мне не так? Мен эмнени упускать этибейдим деп өзүңүздөрдүн көмүскө аң сезимиңиздердеги деструктивдүү программалар менен иштеңиздер, кымбаттуу ата энелер. Менин ошол онлайн курстарымда именно ошол квантовый поледе энергия кандай өтүшөт, кандай үй бүлөлүк иерархия туура туруш керек, анан канткенде ошол энергия бири-бирине өтүшүп бала ийгиликтүү болот, канткенде биз өзүнүн максатына баланы кое беребиз. Мына ушул тууралуу жанагы күнөөлүү сезимдер, коркуу сезимдер менен иштеп, ошолорду деструктивдүү программаларды көмүскө аң сезимден алып таштап, жаңы нейрондук байланыштарды пайда кылып, анан баланы алдыга жашаганга кой берүүчү курстарым бар. Баланын мисалы тез ооруй бергени эмнеден, эч ким менен сүйлөшкүсү келбегени эмнеден, окуй албаганы эмнеден, баланын детский коллективде балдар менен тил табыша албаганы эмнеден деген баардыгы тең кайсы программаны биз ошол баланын көмүскө аң сезимине калыптандырганбыз. Мына ошону ар бирибиз өзүбүздө анализдешибиз керек, кымбаттуу ата энелер. Өзгөчө энелерге кайрылат элем, кымбаттуу энелер, апалар. Өзү менен өзү иштеп, ошо подсознанияны тазалап, жаңы нейрондук байланыштарды пайда кылсаңыздар, сиздердин фонуңуздарда балдарыңыздар өзүнөн өзү жакшы жагына өзгөрөт. Ушуга ишенип коюңуздар. Өзүнөн өзү сиздердин фондо эле. Сиз балаңызды өзгөртөм деп аракет кылбаңыз. Сиз өзүңүз над собой иштеген кезде эле бала өзүнүн ордуна турат. Бала сизге мурдагы жасап жаткан жорукчосунду жасабайт. Сиз өзүңүз менен өзүңүз кандай бала бактылуу? Энеси бактылуу, баланын баласы бактылуу. Энеси өзү менен өзү болгон бала бактылуу. Энеси баласын өзүнүн жашоосуна кой берген, өз алдынчалуулукту камсыз кылган бала бактылуу. Эне эч нерсе менен иши жок эмес, өзү менен өзү болуп, дайыма позитивный маанайда, дайыма маанайы ачык, дайыма иш үстүндө, китеп окуп, өзү менен өзү бир жакшы жанагындай хоббиси менен алектенип, өзүнүн жумушуна барып келип, аябай жакшы настроение менен келип, өзүнүн жакшы пикирлери менен өзү бөлүшүп, күнүгө баланын көңүлүн сурап, сезимдерин сурап, азыр сен эмнени сезип атасың, кандай деп ошо баланын сезимдери менен иштеп, дайыма балага ишеним көрсөтсө, бала ийгиликтүү болот. Баланы ушул аягында айтарым, баланы 3 эле фраза менен чоңойтсок болот. Балам, мен сени аябай жакшы көрөм. Мен сага ишенем. Сенин колуңдан баары келет. Я тебя люблю, я тебе верю, у тебя все получится деген. Мына ушул 3 эле фраза менен баланы чоңойтсок, балага ишенсеңиздер, ага ишеним артсаңыздар, энергетика жиберсеңиздер, сиздин ишенимден эч убакта чыкпайт. Сиз коркпой каласыз. Сиз эч убакта мындай
тревожиться этпей каласыз. Балага ишеним көрсөткөн учурда бала сиздин ишенимге кирет. Ишенимге кирген кезде сиз өзүңүз жанагындай невротикалык абалдан дагы чыгасыз. Эми ушуну менен мен сабакты жыйынтыктайын. Сурооңуздар болсо, сурооңуздарга жооп берейин. Кимде кандай суроо бар? Ушул бүгүнкү айтылган ойлор боюнча суроолоруңуздар болсо, мен суроолоруңуздарга жооп берейин. Суроолор барбы? Сизбе? Саламатчылык. Бизге берген баалуу маалыматтарыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан менде сегизинчи класста окуган бир бала бар да. Жакшы экен, чоң рахмат. Менин суроом кеп айтылгандардын баарынын жоон эле айтып өттүңүз, бирок курактарды бөлүп айтканыңызда жазуу спет кылбай калдым. Мен баарын диктовать этип жазып отурдум да. Курактарды бир катар айтып коесузбу, унутуп калыпмын. Жаңы төрөлгөн мезгил 3 жумага чейинки жаңы төрөлгөн мезгилдейбиз. Андан кийин эрте балалык курак, андан кийин мектепке чейинки курак, мектепке чейинки курак дагы 3кө бөлүнөт. Мектепке чейинки алдыңкы курак, мектепке чейинки ортоңку курак, анан мектепке чейинки жогорку курак деп бөлүнөт. Андан кийин кенже мектеп курагы, кенже мектеп курагынан кийин өспүрүм курак, улан кыздар курагынын улан кыздар курагынын алгачкы мезгили, улан кыздар курагынын акыркы мезгили деп бөлүнөт. Андан кийин жаштык мезгил, андан кийин жетилген курак, анан карылык. Карылык мезгилди караганда дагы жана узак жашоочулар деп да карайбыз, узак долгожители деп. Бул дагы өзүнчө геронтопсихология деген бир психологиянын бир тармагы болуп саналат. Сурооңузга жооп бердимби? Дагы кимде кандай суроо бар? Сиздер ошол кайсы кандай сиздерде ошол сиздердин көмүскаң сезимиңиздерде эгерде балдарыңыздар окуудан артта калып атса, эгерде достору менен тил табыша албаса, мугалим менен тил табыша албай аткан болсо, сиздер менен конфликт болуп жаткан болсо, кандай сиздерде деструктивдүү программалар бар экендигин анализ кылдыңыздарбы? Ким бөлүшөт оюн? Ким бөлүшөт? Мисалы бизде биздин кафедра мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү деп аталат. Биз бала бакчанын тарбиячыларын, анан башталгыч класстын мугалимдерин даярдайбыз. Мисалы ошо кенже мектеп куракты алсам эле, куракты алып көрөйүн, ошо 1-2 сөз айтайын. Кенже мектеп куракта ошол 6 жаштан 11 жашка чейинки мезгил дейли. Социалдык мен сезими жаралат балада. Мен деген бала өзүн чөйрөдөн бөлүп көрсөтө баштайт. Ошол бала мектепке адаптациялануу же болбосо дезадаптация, же болбосо мектепке барам деген позиция психологиялык даярдык жөнүндө айтсак болот. Бул жерде бала үчүн окуу тарбиялоо процессин туура уюштуруу зарыл. Туура уюштуруу өтө маанилүү. Мисалы ата эне менен мугалим бирдей талапты коюш керек. Мугалим башка талапты коюп, ата эне башка талапты койгон кезде дагы бала ийгиликсиз болот. Бул жерде мамилелер системасы дагы өтө маанилүү. Мамилелер системасында бала балдар, бала ата эне, бала мугалим, бала чоңдор деген чөйрөгө кирет бала. Мына ошондо эң биринчи мамилелер системасында бала мугалим биринчи планга чыгат. Бала мугалим. Ошол мектепке барган кезде бала мугалимин кудайындай көрөт. Эжекем ушинтип айткан, ата энеси дагы жок, эжекем туура эмес айтыптыр, бул жер мындай деп койсо дагы жок, эжекем туура айтты деп. Ошол сезимин, ошол мамилелер системасына ушунчалык берилип кирип бараткан баланын сезимдерин талкалабаңыздар. Мугалим жөнүндө эч убакта жаман айтпаңыздар ата энелер. Ооба, сенин эжекең туура айтыптыр, сенин эжекең абдан жакшы эжеке деп, анан ошо мугалим менен бирдиктүү иштеш керек. Жанагы бирге окуйбуз, келгиле окуйбуз деген
долбоорлор дагы ошонун негизинде келип чыкпадыбы, ата энелер менен мугалимдердин бирдиктүү ишмердүүлүгү. Бул дагы баланын туура тарбиялануусунун бирден бир жолу да. Сабак сакталабы деп атат, сабак сакталат Нургүл эле сана. ооба сакталат. Дагы кандай суроолоруңуздар бар? Бүгүнкү катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Учурдан пайдаланып мен өзүмдүн дагы онлайн курстарыма чакырып кетет элем. Жеке консультацияга жазылсаңыздар дагы болот. Кайрылып туруңуздар. Ушул чатка, Эжеминен угулуп ошол атабы? Нургүл Өлөсүнө уюштурган чатка дагы мага жеке лично рахмат, сабагыңыз аябай пайдалуу экен дейт. Чоң рахмат. Жеке мага да суроолоруңуздар болсо жооп берем. Менин личкама дагы жазсаңыздар дагы жооп берем. Мен дайыма сиздердин кызматыңыздардамын. Ата энелер үчүн, педагогдор үчүн мен энергиямды аябайм, мен болгон билимимди аябайм, сиздер менен с удовольствием бөлүшөм. Чоң Дагы рахмат. кандай суроолоруңуздар бар? Эжеменде суроо бар Суроо болчудар. бериңиздер. Миттен сурап жатышат окшойт Митте айта бериңиз, мен Ооба, айтып коем. Миттен узунга угулбайт, мен айтып турам. Угулуп атат, угулуп атат, жана угулуп атат, балалык кезде травма болду деп айтылат го. Менде 8 класста окуучу бар да. 6-7 жашында ушул жана апасынын каза болгонун көзү менен көрүп калган, жана асынып алганчы. Ошондон жана кекештенип сүйлөй албай калган да. Азыр ошол бала менен иштешип атам. Кантип психологиялык жактан жардам көрсөтсөм болот? Аны психолог адиске алып келишиңиз керек. Чоң рахмат, сонун сабак болду дейт. Ыраазымын, Нуриса. Аны адиске алып келишиңиз керек. Ага психологический подход керек. Эгерде бала макул болсо, кайсы жерде жашайсыз, мага алып келсеңиз болот. Мен бала менен иштеп көрөйүн. Макул, рахмат. Рахмат, Изат, Жылдыз, ыраазымын. Нурислам. Ал кызга, ошол ал балага, азыркы кыздын суроосуна, ал балага мисалы ошол апасынын асынып алганы, ошол асынып алуу деген бир себеп болуптур. Ошол апасы бул жашоого, бул дүйнөгө ошончо эле жашка келген. Ошончо жаш, ошончо мүнөт, ошончо секундка келген. Андан ашык бир секундта жашабайбыз. Биз мисалы жанагы Куранда деле айтылат, биз эненин курсагында жатканда немеде 4 айыбызда эле биздин чекебизге жазып коет экен. Ким канча жашка чыгат. Ошол себеби ошол муунуп алуу болду, өзүнө кол салуу болду. Анан ошончо эле жашка келгендигин балага сездириш керек. Бала менен ошондон иштеш керек. Ошол сезимге алып келиш керек дагы. Энесинин ошончо жашка чейин жашап кеткенине, ушул дүйнөгө ошол баланы төрөгөнүнө баланы энеге болгон ыраазычылыкка алып келиш керек. Мына ошондо бала кекештенбей, баланын речи оңдолот. Бала жанагы депрессиядан чыгат. Ал үчүн иштеш керек, ал бала менен иштешке туура келет. Дагы сурооңуздар болсо жооп берейин, дагы бир 5 мүнөт. Менде суроо бар эле. Мен бала бакчада иштейм. Ортоңку группада 2 бала бар да. Экөө тең аябагандай тентек. Анан кийин ата энеси ажырашкан үй бүлөлөр экен да. Анан алар колдору да, буттары да иштеп, башка балдарды ыйлатып ушинтишет да. Жакшы да айтабыз, катуу да айтабыз да. Анан кандай мамиле кылса болот? Ошондой гиперактивный балдардан аябай жакшы ийгиликтүү балдар чыгат. Анын энергиясы не то жака короп атат. Мисалы ошол андай балдар жанагы энергиясын мындай целенаправленно колдонуш керек да. Мисалы силер ошол ал балага жекече бир психологиялык подход жасашыңар керек. Мисалы ошол 2 бала деп коелук, эмнени каалашат, эмнени жакшы көрүшөт. Мисалы сүрөт тартканды жакшы көрөбү, же болбосо бир лепка, бир нерсе менен жилеп чаптаганды жакшы көрөбү, же да эмнени жакшы көрөт. Ошол моментти уловить этишиңер керек дагы. Аларга индивидуальный педагогический подход жасашыңар керек. Ошону таап алган кезде бала ошо менен заниматься этет дагы. Анан сиздердин сабагыңарга кызыгып, силер менен
Саламатсызбы эже? Тилек Менде эже суроом бар эле. эмеңизди сиздин микрофонду өчүрүп Звук алдым. көрүнбөй калды эчкен, звугу бизге угулбай калды. Башканы өчүрөм деп сиздикини өчүрүп алдым Тилек Айымбаевна. Болдубу? Мына күйдү күйдү. Эже, саламатсызбы? Анан ошол индивидуальный педагогический подход тапканды үйрөнүш керек да. Ал гиперактивный балдар аябай успешный балдар болушат. Аларда ошол энергия ашып ташып турат. Анан ошол ажырашкан үй бүлөдөгү балдар болсо, балким жанагындай агрессивный ошол баланы уруп согуп чоңойтушу дагы мүмкүн. Уруп согуп чоңойтушу мүмкүн. Ата энеси менен да иштеп көрүш керек. Анан ошондо балага мындай туура подходду табабыз да. Саламатсызбы эже? Менде да суроо бар эле. Мага. Эже, менин өзүмдүн балам Саламатчылык. 2 жаштан ашып калды да. Анан частный жеке садикке барат. Жеке бала бакчага барат. Анан бала бакчага барып балдарды тиштейт да. Балдарды тиштеткенде жекеси айтат, балдарды тиштейт деп, анан үйдөн деле тиштебе, антпе деп үйрөтөм да, анан үйрөтсөм деле ушинтип тиштей берет экен да, барып элечи. Бул неден болуп калышы мүмкүн? Эжекеси болсо ичинде курт бар дейт, анан текшертсек, ичинде курт деле жок экен. Неден мынтип тиштеши мүмкүн? Анан тиштеп алып, анан кайра жакшы көрүп эметет да, тиштеп алып, кайра бетинен өп, кайра эмете берет да. Кучактап кайра кечирим сурагандай болупчу. Бул генетический болушу мүмкүн. Генетика бул жерде роль ойношу мүмкүн. Бирөөнү тартышы мүмкүн, лоялдуулук болушу мүмкүн. Экинчиден, ал ошол азыркыдай айтпадымбы, энергиясы ашып ташып турган бала ошондой тиштеп туруп энергиясын чыгаруу жолун может үйрөнүп алды. Силер мынтип практика жасаңыз. Сен башка балдарды тиштебесең деле, ошол башка балдарды тиштеп көңүлүңдү бурдурбасаң деле, балам мен сени жакшы көрөм деп практика жасаш керек. Мына ошондой практика бар биздин эмеде, квантовый психологиядачы. Ошону күндө жасай берсеңиз, ошол энергетика балага барат дагы, бала тиштебей калат. Мага личкага да жазсаңар, чоң кыз, мен ошол практиканы сизге практиканын үлгүсүн берейин, Чатка дагы суроо жазып атышат. Нургула окулабы, окулбайбы? Нечеке? Кызыктуу болду. Байланыш номериңизди сурап жатышат. Кандай байланышабыз? Эме ошо чатта барбы менин номерим, чатта? Мен группага жазам, сиздин номериңизди берем. Инстаграмны Хорошо. баракчаңызды салдым группага. Так, жакшы сабак болду дейт. Анан кайсы жерге сизге консультацияга барабыз деп сурап жатышат. Кызымды көрсөтөм. Мага личкама чыгышсын. Личкама чыкса, мен убактыма карап туруп, мен ошол ошо кафедра башчымын, 8-ден 4-кө чейин ошо мамлекеттин жумушундамын. Андан кийин убакыт табамын сиздерге 6-базар күндөрү же болбосо ошо 4-төн кийинки убакытта чакырышым мүмкүн сиздерди. Менин кызым өтө тартынчаак, баарын билип турса дагы айта албайт. Кандай жол менен тартынчаакты жоя алам дейт. Өзүңүздөн издеңиз, кымбаттуу энеке. Өзүңүздөн ошол программаны издеңиз. Эчтекеге позволять этпей, баланы кичинекей чагынан запрещать этип чоңойтконсуз. Ошондон бала замкнулся. Ошол бекинип алат, жана зона комфортадан чыга албайт. Анан ошондон отуруп калышат. Мисалы, студенттердин арасында дагы момпоюп эле отура бергендер бар. Тиги сүйлөсүнчү, бул сүйлөсүнчү деп отура бергендер бар. Ошол студенттердин баардыгын тең ошол затыкать этип сүйлөбө, сага ким сөз берди, бала деген баладай болуш керек, чоңдордун сөзүнө аралашпа, бар тияка бар деп биз ошо баланы затыкать эткенден бала эркин сүйлөй албай калат, тартынчаак болуп калат. Ал программаны өзүңүздөн издеңиз. Мага кайрылсаңыз болот. Дагы суроо барбы? Эжеке, биз мынандай энелердин жамандыктарын айттык да, мисалы өтө агрессивдүү болдук, урдук, токмоктодук, балабыз 5-6 жашар болду, же 8-9 жашар. Биз эми эсибизге кирип атабыз дейли, менде ата энелердин балдары бар да мындай. Ошолорду көрүп атам да, сиз айткан нерселерди. Эми эсибизге кирдик дейли. Угулбай атат. Эми ушул Ошол баланы агрессивдүү экенин
агрессивдүү энен тарбиясын көрүп калган баланы кийин оңдосок болобу? Бир 14-15 жашка же 7-8 жашта? Болот. Анын үчүн ошол эне өзү менен өзү иштеш керек дагы. Анан балага практика жасаш керек, диагностика кылыш керек балага. Оңдосо болот. Мисалы сиздер бүгүн менден жаңы маалыматтарды угуп аткан болсоңуздар, жана квантовый психологиянын канчалык сонун диагностикалары бар, практикалары бар. Жанагы айтып атпаймынбы? Көмүскө аң сезимдеги нейрондук эски байланыштарды, бузук программаларды алып таштап, психикада жаңы нейрондук байланыштарды пайда кылууда ошол эне өзгөрсө эле балага энергетика барат дагы, бала өзгөрөт. Бала өзгөрөт. Баланы өзгөртсө болот. Бала жанагы мисалы агрессивный болсо, же болбосо бала терс кылык жоруктардын баарын кылып, каждый раз ата эненин көңүлүн буруп турса, ал бала значит мындай ошол үй бүлөдө кереги жок бала болгон. Ал үйдө жетишээрлик көңүл бурулган эмес. Ошондой терс жоруктар менен өзүнө көңүл бурдурат. Мени көргүлө, мени уккула, мен я есть, мен бармын деген знак бул. Бул жерде ата эне ойлонуш керек болот. Дагы суроо барбы? Жеке сиздин өзүңүздүн ишкаңызга жазып сурай турган нерселер көп экен да. Ошо номерин Нургүлө калтырып койсоң группага. Хорошо. Мен дайыма даярмын. Эжекелер, апалар, бүгүнкү кирген, бүгүнкү сабагыбызга кирип, эң биринчи сиздер өзүңүздөрдү сыйлап, анан өзүңүздөр өнүгүп аткан ата энелер сиздер, өнүгүп аткан педагогдорсуздар. Мен ушундай дайыма изденүүнүн үстүндө өнүгүп, ушундай курстарга катышып жүргөн апаларды аябай сыйлайм, педагогдорду сыйлайм. Анткени адам өмүр бою үйрөнөт, өмүр бою өнүгөт, бири-бирибизден үйрөнөбүз. Бүгүнкү сабагыма катышып, убактыңыздарды бөлүп, ушул выходной күндөрү келип бергениңиздерге, кирип бергениңиздерге чоң рахмат. Чынара мен дагы ыраазымын. Саламатта тургула анда. Эмки жолугушууга чейин, эми дагы көп сиздер менен жолугушуулар болот. Кудай буюрса Нургүл Дөөлөсовна бизге уюштуруп бизди чакыра берсе, биз кызмат кыла беребиз. Саламатта тургула. Мен дагы бир курска кирет элем, ошол жака чакырып атышат. Жакшы турсаңыздар, саламатта тургула. Рахмат Тилек Аянбаевна. Рахмат. Чоң рахмат. Саламатта тургула. Рахмат. Жакшы туруңуздар. Чоң рахмат, саламатта болуңуз. Саламатта Рахмат. тургула. Саламатта болуңуз, чоң рахмат. Жекенин сабагы сакталат да, Нургүл? Ооба, сакталат. Группага телефонуңузду жазып салам. Жекен окуп акыраты лекция десем барбы, жокпу ошол даяр? Ал материалдар өзүндө болот. Эжеке мен жакшы айтып өт да, болушунча жазып аракет кылдым, бирок баары бир кыйын го. Ооба да, мен да үйдө маселем кечирип кирип калып жетишпей калдым да. Запись Мүмкүн сакталды. Нургүл эже спикер эженин аты жөнү ким? Байтикова Тилек Аянбаевна. Рахмат. Бул жерде суроолор берилиптир. Мен өзүмдү тарбиялай турган маалыматка ээ болдум. Агрессивдүү жоосундарды жасатып жаткан экенмин дейт. Туура. Бул жерде эчтекеге көңүл бурбай балага кандай мамиле кылсак болот? Эжеке консультантка так, саламатсызбы? Бала шок, бардык нерсени сындырат случайно деп дейт. Ушул психологияда бул балдардын шоктугу, балдардын агрессивдүүлүгү да өзүнө көңүл бөлүүнү талап кылат экен да. Ошондуктан бул өзүңүздөр менен психологдор менен иштешиңиздер керек. Эң негизги бала тарбиялоодо биз өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө тынчтыкты алып келип, өзүбүз менен көбүрөөк иштегенде балдарыбыздын да жолу ачылат, тынчтыкка келет. Эртең урматтуу угуучулар, Чолпон Серкебаева эженин сабагы болот. Ал сабакта укмуш, ал эже дагы укмуш, кванттык психолог. Аркасынан көптөгөн адамдарды ээрчитип окуткан. Ушундай коомчулукта ушундай абдан дүң жаратып жаткан мыкты адис биздин Кыргызстанга кызмат кылып жатат. Эртең Чолпон Серкебаева эженин сабагына күбө болуңуздар, баарыңыздарды чакырам. Учурдан пайдаланып бардыгы ушул сабактарды билип калса, биз өнүгөлүк, балдарыбызды туура тарбиялайлык, кыргыз эли өсүп өнүксүн, жашоодо өзгөрүү жасайлык. Алдыда педагогдордун да сабактары болот.
бир топ психологдордун, педагогдордун күндө бирден сабактары болот да, ошондуктан сабакка катышыңыздар. Ал эми жеке дагы кененирээк билим алыш үчүн, сертификат алыш үчүн мага байланышыңыздар. Сертификат алчу адамдарды өзүнчө группага кошом. Аларга материал берилет. Ал эми акысыз түрдө баарыңыздарга мындай эле жалпы эле лекциялар берилип жатат, акысыз. Анан мага сертификат керек, мен 72 сааттык сертификат алам, дагы материалдарды да алам десеңиздер, мага кайрылсаңыздар өзүнчө группага кошом да. Керемес платасы канча болот? Аныкы 1000 сом, сертификат алам десеңиз 1000 сом. Жок, мен сертификат албай эле жөн эле ушул лекцияларды угам десеңиз акысыз. Же биз ошо сертификатка кошулганбыз да, катталганбыз да, ошол группагачы. Ал жакта башка сабактар болобу, ошол эле сабактарды ушул жакта материалдар эле берилет экен да, э? Ооба, ушул сабактар, лекциялар болот, анан материалдар берет, анан сертификат берилет сиздерге. Саламатсызбы, Нургүлжи? Саламатсызбы? Мен да ошо сертификат алам деп ошо 1000 сом төлөп катталгам. Жакшы. Ливанов. Жакшы, сизге сертификат беребиз, материалдардан да беребиз. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Мен дагы ошо сертификат алайын дегем, анан бул сабакка да толук катыша албай калдым, жарымынан эле болуп калдым да, ошо буюрса мен да катышам, сертификат алам, жазып Хорошо, мага жазып койсоңуз, мен өзүнчө группага кошом сизди. Анткени өзүнчө группадагыларга материалдарды берип турушум керек да сиздерге. Хорошо. Рахмат. Сабакка катышканыңыздар үчүн рахмат. Башка суроолор жокпу? Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Рахмат эчке, Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Жакшы салыңыздар. Бейпил түн барыңыздарга. Рахмат. Сертификат 72 саатка берилет. Билим берүү практикасында педагогикалык психология деген аталышта сертификат берилет. Биздин сертификат лицензиясы бар, аттестация, аккредитацияга жарайт. Конкурстарга да жарайт. Министрликке катталганбыз, сертификат алып алыңыздар, педагогдор. Билим берүү педагогикасында эле эмне эле сертификаттын аты? Билим берүү практикасындагы педагогикалык психология. 72 саатка берилет. Анткени көп лекциялар болот. Да кошумча дагы сабактар, материалдар берилет өзүнчө группада да. Ал эми жалпы жок, мага сертификат кереги жок, мен жөн эле лекция угам дегендерге акысыз түрдө ушундай лекциялар болуп турат. Акчасын ошондо биз 1000 сом акча. Өзүнчө группа түзөбүз да, Ооба, өзүнчө группа түзөм, аларга кошумча мастер-класстар да болуп турат. Хорошо, рахмат. Саламатсызбы? Акчасын кандай каяктан неметиш керек? Кантип төлөш Мен керек? 1000 сом эмени реквизиттерди салып коеюн группага. Мага жазсаңыздар, мен сертификат алам депчи, анан реквизит салам. Рахмат, мейгиз. Чоң рахмат. Жакшы салыңыздар, чоң рахмат сиздерге. Эртең дагы сабак болот. Эртең кайсы убакта болуп калат? 20:00 кечки саат 8-де болот. Хорошо. Эртеңки сабакта сакталабы? Мен эртең бошой калат экенмин да, сакталган сабагын көрсөм болот да, Баардык сабактар сакталат. Группага салып турам да сабактарды. YouTube'га жүктөйм. YouTube'дан оңой көрөсүздөр. Recording stopped.